Учурда Ысык Көл облусундагы COVID-19 вирусуна байланыштуу кырдаалды кандай баалайсыз? Азыркы убакытта Ысык Көл облусунда кырдаал көзөмөлдө деп эсептейм. Анткени ооруп калгандар дарыланып атышат. Ооругандыгга контакт болгондор обсервацияда деп айтылып жатат. Ошондуктан бул акыбал көзөмөлдө деп ойлойм. Бирок дагы бир коркунуч бар. Бул адамдардын өзүнүн ошо контактта болгонун жашырып качып кеткендер бар. Ошолор кийинчерээк эле кандайдыр бир коркунуч жаратышы мүмкүн. Өлкөдөгү дарыгерлердин даярдыгы канчалык координацияланган? Бул абдан оор маселе. Анткени мен муну Ак Суу районунда иштеп жүргөндө башыман өткөзгөм. Бул ушул коркунучтуу илдет чыкканда же болбосо эпидемия болгондо штабтар түзүлөт. Бул штабтардын иштөөсү абдан менин оюмча абдан начар. Жана эч кандай жыйынтык деле бербейт. Ада дегенде райондо чогулуп, андан кийин ошонун баары чогулуп алып, областта чогулуп эле бир эле маселенин тегерегинде чече беришет. Андан сырткары бул мамлекеттик администрациялардын кол алдында өтөт булар. Аларда эч кандай каражат жок болгондуктан алар эч нерсе чечпейт, жөн эле баягы рекомендательный эле тигиндей мындай кылыш керек дегендей эле сөздөр болот. Анан жетекчилердин көп убактысын алып коюп, жетекчилер өзү жерде, ошо өзүнүн жеринде барып, болуп аткан жерди иштебей эле убактысын баарын ошо штабтарда өткөзөт. Ошондуктан картина бул толугунан карап чыгуу керек деп эсептейм. Сиздин оюңуз боюнча эмне үчүн дарыгерлердин арасында жугуштуу оорулар көбөйүп жатат? Эми бул абдан оор суроо. Эгерде бир киши, эки киши, үч киши ооруп калса, муну адамдар өзүлөрү күнөөлүү десек болот. Анан алар 10дон ашып, мына 20дан ашып кеткенден кийин бул деген системанын толук өзүн өзү актай албай калган белгиси. Эмне үчүн айтып атабыз? Анткени деген бул уже система таптакыр өзүн өзү актабай калды деген сөз. Бул жерде эмне болушу мүмкүн? Биринчи, костюмдардын туура эместиги, жана алар дарыгерлерди жана башка медициналык кызматкерлерди сактай албайт. Экинчиден, костюмду кийгенден да чечкен оор. Чечип атканда сөзсүз түрдө ошол жугузуп алышы мүмкүн. Мен мун жөнүндө көп эле жолу айткам. Азыркы мезгилде эң жакшысы бул костюмдар суу өткөзбөс болсо, анан ошол ачактан, булактан чыгып аткан кезде толугу менен дезинфекциялык раствор менен душ алып костюмдун баары тазаланса, балким мында эмеси азыраак болмок, жугуп калуусу. Эмнеге чечүү оор деп атасыз? Анткени деген чечип жатканда канча аракет кылсаң дагы ошол ар бир сырткы костюмдун сырткы бетине колуң тийип кетиши мүмкүн. Жана ошол кезде дененин бөлөк жактары тийип кетиши мүмкүн. Ошол жерге вирустар калып калат, жана андан кийин жугушу мүмкүн. Мындай суроода COVID-19 инфекциясын жуктуруп айыгып кеткендер иммунитетине ишенсе болобу? Вирустук оорулар негизи кыска мөөнөттөгү иммунитет берет. Негизи эле бардык вирус оорулар. Бирок көп жылга береби же түбөлүккө чейин береби, бул жөнүндө айтыш азыр кыйын. Бирок негизи вирустук оорулар сезонко гана бериши мүмкүн. Гриппте деле ошондой. Ошон үчүн толук өмүр бою иммунитет болот деп айтыш кыйын. Дагы бир мындай сурообуз бар. Коронавирустун белгилери байкалбаса деле тесттен өтүш керекпи? Бул керектүү нерсе. Анткени көп кишилер сыртынан эти ысып, оорунун белгилери болбой эле, бирок ден соолугу жапжакшынакай турат, бирок аларда вирустар менен вирустар болушу мүмкүн, дагы бөлөк адамдарга жугузуу коркунучу бар. Ошондуктан кээ бир адамдарды буларды текшерүү керек, ошол контактта болгондорду. COVID-19 вакцинасын чыгарууга 1 жыл керек дейт. Ага чейин кантип сактануу керек? Негизги эле эми сактанууну баардык эле жүрүп отуруп эле өздүк гигиенаны туура сактоо, ошону менен көп нерсени жеңсек болот. Андан сырткары азыр адамдардын көп бир жерге чогулбашы керек, анткени бул аба аркылуу жуккан оору болгондуктан ошону менен азыр өзүн сактап турса, анан кайсы эпидемия болсо адегенде көтөрүлөт, андан кийин басылат да.
ошентип быйыл чыгып кетсе болот. Анан ал иммунитетти көтөрүүгө вакциналардын жасалышы эми ал абдан оор маселе. Эми көрөбүз да буюрса. Күн жылганда илдет жоголот дешет. Сиз кандай деп ойлойсуз? Эми күндүн жылышы менен жакшы факторлор көп болот. Бул биринчи фактор бул адамдардын сасык тумо, бөлөк оорулар менен ооруп калуусунун азайышы. Күн суук болгондо бул оор көп кездешет, өзүңөр билесиңер. Бул ошол фондуу оорулар деп коюшат. Ошолордун азайышы менен бул дагы жеңилдигин берет деп ойлойм. Вирус өзү көп сырткы температурада жашабайт. Алар сөзсүз түрдө бат эле тиги жок болуп кетет. Ошондуктан жылуулук мезгилде дагы келет, жакшылыктарын берет. Учурда жумуш үстүндө жүргөн жарандарга кандай натыйжалуу алдын алуу чараларын кеңеш берет элеңиз? Биринчи бул өздүк гигиенаны абдан катуу сактоо, колду туура самындап жууш керек. Андан сырткары ошол иштеген жерди бат-баттан желдетип туруу талап кылайык. Эгерде ал жерде вирустуу бактериялык фильтрлер коюлса, бул абдан сонун болмок. Анткени алар абадагы баары 90% жакын бактерия вирустар ошол фильтрден өтүп ошол жерде кармалып калмак. Ал болбосо жок, бат-баттан желдетип туруу жана өздүк гигиенаны сактоо керек. Сөзсүз көп адам бир жерге чогулбоонун максат кылыш керек. Андан сырткары бет кап кийүү сөзсүз түрдө керек.